في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم. Бұл тұманда учабыз бекен, ошол интересно болот да азыр. Жарым саат задержка менен регистрациядан өттүк, жарым саат, 1 саат. Бирок аэропорт туман. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алланын исми менен, Алланын ырайымы, рахмат болсун. Урматтуу достор, урматтуу Нуркейж YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 1 саат 29 число 1-ай 2026 жыл Бишкек убактысы. Эртең менен саат 11 болуп калды. Бишкек Баткен боюнча багыты самолет эми отурабыз саат 9дан бери туманга байланыштуу ушу зал ожидания күтүү залында отурдук. Мен буюрса айылга жөнөдүм. Кудайым буюрса бир жакшы жаңылык менен сиздер менен бөлүшөм. Мен дагы ошол бир качандыр бир күн ошол жерде видео тартканмын. Ошондон ниет кылганмын. Мына бир жолу жума күнү ушул жерге келип жума намазын окуйбуз. Демек бул Алланын үйү туугандар. Анан бул жерге келип азыр мечиттин акыбалы менен таанышып, ар жак бер жагын көрүп, анча-мынча жасай турган нерселер бар экен. Ошондо периштелер амин деп койгон экен. Буюрса ошол ойлогон ой максатым ишке ашып, буюрса ошонун артынан айылга жөнөп отурам. Жакшылыкта жарышайлы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Буюрса кызыктын баары алдыда болот. Видеону аягына чейин күзөтсөңүздөр болот. Каналга сөзсүз түрдө подписаться болуп, коңгуроочону басып коюңуздар. Мындан дагы жакшы нерселерге, Алланын ыраазычылыгы боло турган иштерге мына сизди, мени, бардык биздин көрүүчүлөрдү себепчи кылсын. Аллахым ошол нерселерге жеткирсин, ошол нерселерди кылганга Аллахым өзү мүмкүнчүлүк берсин, урматтуу көрүүчүлөр. Буюрса биз азыр Баткенге посадка башталды. Акырын барып самолетке отуруп Баткен тарапка сапар алабыз. Эң кызыгы мен бул тарапта турмун. Көрсө Баткендики бул тараптан токтозуп отуруп. Шуна микрофондон айтып атпайбы, Нурмбек Махаматалиев срочно подайте к номера 2 деп. Анан таң калып эле учуп күйүп элдин арасына кирип калдым буюрса. في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء بالعلم أبحرنا والعزم كان شرا تحفيظ شعبتنا إنجازها إشعاع هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع Бу акранабаларымдын айтуу боюнча кандай жакшыпы? Биздин кыргыздар да мынандай экен да, барып самолеттин бир жерин кармай калмай, багаж жактарга барып дөңгөлөгүн тебип көрмөй. Азыр бул оомдагы болду. Оомдагы бирөө бияка басып атат, бияка тургула деп. إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد بالنهج المختار محمد. Ben düşüp kaldım yolda, da kalasa inşallah. Mazaka hazır akırın düşüp ketem. Na, 4 menen taksi kılıp durat esice. Так,
Азыр мына жерде түшүп барат да, жарымына түшөйүк, дагы бир нерсени айтам сиздерге. Илгери жаш убакта мына жерден мен чуркап чыгып тренировка кылат элем. Волейбол ойнойт элем да. Тиги жактан чуркап келип мынагы видеодо жакшы көрүнбөйт, баягы бийиктиги. Ушул жерден чуркап чыгып, айылдын этегиге чейин, Лейлек айылдын этегиге чейин чуркап барып тренировка кылчу элем. Азыр тетинде ылдыйраак түшөйүн. Баягы бир келгенде мен Жип Wrangler менен, Rubicon менен мына жерге чейин чыкканмын да. Ал убакта биринчи жолу ал машинеге отурган элем. Көрсө бул жерлер ал машина үчүн мындай эле жер экен да, оңой эле жер экен да. Мен ошол убакта эми биринчи отургансың эми баягы машина канчалык мындай подъемдорго чыга алат билбейсиң да. Көрсө буга окшогон жерлер ал Жип Rubicon үчүн юрунда нерсе экен да. Аке, ушул жерге чейин келип кайтып кеткен элем. Ушул жерден өтө алган эмес экен элем, Эми бирок бул чоң эле эме да, сел ара да. Мындай суу түшкөн. Как раз ушул жерге келип дөңгөлөктү бул жака өткөрүп туруп, кайра артка түшүп кеткен элем. Мына жерден жөн эле өтүп кетсе болмок экен эле да. Эми машина боюнча айттым го, канчалык машинени толук 100% түшүнүп бүткөнүңдөн кийин аны ишенип каласың го. Ал убакта машина менен жаңы достошуп, жаңы таанышып, айдап жүргөн кез эле. Айылдын абасы таза, проблема жок. Элдер жөнөкөй. Азыр буюрса үйгө келдим. Мына биздин жогорку бакта, үйдүн артында жогорку бак деп коет элек. Айылын жашоон сагынгандар бар, комментарийге жазыңыздарчы. Мен айылга келгенде вообще баягы проблема жок да. Но мен эски мен убагымдагы забор эшик. Мен чуркаганда ошол жерден мектепте окуп жүргөндө 2006, 2005, 2007, 2008 ушул жерден чуркап чыгып, мындайынан чуркап тренировка кылчу элем. Ошондо мына забор бар эле да. Дагы эле бар бул забор. Мындай калып турду стан буюрса. Hoppa. Hoppa. Bişkekten geldim da. Kandaysın kızım? Emil'den kızı. En kiçine Ükam'dan kızı. Kandaysın? Жақшы mı? Çoğuyup ketipsin ha kızım? Ha? Молодец. Konoqlar keldi mi? Kaçan keletken konoqlar? Kim geldi? Zahracan geldi mi? Kandaysın? Жақшы mı? Çoğun kız bolup ketipsin ha? Ha? Dünküldök kız bolupsun ha? Молодец kızım. Ana Emil'in malları. Alinur. Alinur. Nasılsın? Жақшы. Сәлем бе? Nasılsın? Nasılsın? Selamünaleyküm. Nasılsın? Kim бұл? Ne? İşte Ezrek. Nasılsın? Жақшы mı? Жақшы, tinch mi? Qanday anan? Жақшы mı? Emil'in kichina qizi kattene da bu hozir. So'zga tortamiz.
Ошол намаз окуп атат. Аллах акбар. Аз жерден қалды. Bismillahirrahmanirrahim. 카드를 넣어주세요. Bursa hazır mechitke jo'nadik. Bugun 30 число, 1-ай, 26-жыл. Күнгө жума күнү баарыңыздардын жумаңыздар марек болсун. Bursa мечит көрөбүз. Ал жерде бүгүн кадым окулат тоолор. Анын баарын сиздерге кыска нуска кылып көргөзүп берген аракет кылам. Атам. Чоң атамдар да барабы? Атам бир нерселерди эле баскылап атат. Канаттарын чыгарып атабы машинанын. Каптарлардын канаттарын. Жарым калып кетти. Жок, он обедте ичем. Бир. Футболдан салып кой. Biraz жөтөлүп калганмын. Маганыңга алып келейин ынтымакка. Жөтөлүп калганмын, ошоңо дагы ичип атам. Кар сонун жаап коюптур. Но Карнивалда 2017-де максимальный комплектация, память сиденья бар, полный электропакет. Мына жерде полный, мына жагда полный, мочовинасы жок мынада. 2017 баягы атам Владивостоктон айдап келген машинасы. Дизель кандай экен, дизель кандай машина болот дегендер үчүн. Камерасы что-то не вот это. Дизель сонун машина. Мисалы азыр мына мотору мощный оталып турат. Пробеги 267 000. Канча пробегти алып келгендиңиз ата? 194. Почти 100 000. 100 000 жүрүп коюптур. Солярка тандабайт, но мочовинасы жоктур. Любой заправкадан куюп кете берет. Тем более бизде электе. Может, биягы Тажикстандан чыгаттыр, может. Солярка тандабайт иши кылып. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. Охо. Душу менен, машалла. Бияқта душу менен. Котел каякта? Су барбы? Бисмилля. Машалла. Умный печка, а? Бияка көмүрдү күлүң, да? Эртеңге чейин жете берет. Но бири толтуруп койсо, бүрсүккө жете берет. Машалла, Алла разы болсун, шейхим.
Мечиттин достор, туугандар, мечиттин ушул стройкасыга мына досум Барсбек деген мен достордон арасынан эң жакшы дос бул классташ дос демекчи. Мынакей өзүм 11 жыл чогуу окуган досум ушул кызматты ушул досум кылды. Алла разы болсун. Полный нөлдөн баштап бүт бир күлчатылыга чейин полный отвечал ушул досум болду да. Алла разы болсун, машалла. Aylık Kengesi'nin torabası Ulukbek Safarovich Bayınca. Ümmet var mı? Allah kavurkan olsun. Bunda жақсылық işlerimizde жүрген hürmetimiz var. Allah razı olsun. Sizden jigitleriniz көп olsun. Şimdi bunlar da şunlarla nememinen bana marık damlaдағы kıyaga nemesi ayken bunları çıksın hemen. Yerinde Rahimullah Talamak olur, Peygamberimize salam ve salavatlar. Hurmatlı aydaşlar, hurmatlı babalar, hurmatlı aksakallar, hacılar. Bugünkü cuma günümüzler mübarek olsun inşallah. Biz dağı bayağı pendege razıçılık bildire albagan Allah Tala'ga dağı şükürçülük keltire albayt deydi oşuğa. İçine razıçılık bildireyik dedigele sebebi bilgen var, bilbegen var. Köpçülük uçurda bayağı жақшылық işlerini жария кылбай эле коюка. Бул Алланын разычылыгы үчүн ошого мүмкүн болсо мына сыр бойдон кала берсин деп көпчүлүк иштерини мындай неме кылат. Эми алтын айтсам куту сүйүнөт болот, ошого иншалlah кылган жакшы иштердин бир аз силерге маалымат катарында айтып коеюн. Мына ушу жылыга биз окуучулар менен лагерь кылабыз. Ушу лагерге жылыга спонсор болуп бир канча мына жүздөгөн балдар бар да, ошо жүздөгөн балдарга кой союп берип жылыга мына жайлоого эс алууга жөнөтөт. Ana mına 2 yıl Katar'ın Kuda kalası Allah razı olsun özünün cemaati menen birgelikte mına şu Karasolu dostları avalarımız menen birgeleşip bir kaça Kur'an yarışlarında uyuşturup berdi. Emin bu aytılış oңой болгону менен көптөгөн акчаларды талап кылат экен да. Ошол акчасын туура жака иштетип мисалы өзүнүн дагы бизнеси бар, ошол жака кушап койсо болот эле. Бирок жок, Алланын разычылыгы үчүн ушул нерселерди мындай жарыя кылбай эле дуа кылып кое бергиле деп көптөгөн акчаларды, суммаларды салат биз иншалlah отчет катары кишиге сүрөттөрүн жөнөтүп коебуз болду дейт. Сүрөт жөнөтпөсөң дагы биз ыраазыбыз экен дейт да. Ошого Алла разы болсун, мына айылыбыздагы мечитибизге дагы мына хабыс курулганда мечитибиздин, медресебиздин ичинде дагы бир канча иштерге иншалlah ушул спонсор болуп жүрөт. Ошого мына биздин айылыбыздын атынан айыл башчыбыз менен биргеликте кичине бир арзубаган сыйлык алып келдик эле. Чыныгы сыйлык Кудай кааласа бейиште болот. Allah Taala beşinden suyunçuluğunda, Allah Taala suyunçuluğunda inşallah Kuda kalasa suyunçuluğunda oşol çılığı sıylık oldu. Oşol uçurda mına şol kişini tarbiya kılgan bayağı atana rahmat degen söz жақсы келди. Atasıga rahmat şol mına көп жылдан beri айылыбызга эмгектенип балдарды спорт тарабынан тарбиялап жүрөт. Ошол учурда şu баласын дагы туура жака тарбиялаган экен. Баягы баласын көрүп атасын билип аласың дейт го. Баласын көрүп билип турабыз, ушул жакшылык иштерди көп жасап жүрөт. Ошого Аллахым разы болсун агай сизге ушундай баланы төрө өстүрүп, мына талим тарбия берип, акчаңды туура жака иштеп, сооктуу иштерге жумша деген экенсиз. Аллахым разы болсун. Эми ошого кичине арзуулган белегибиз бар, ушуну биз тапшырып койсок. Бисмиллахиррахманиррахим. Разычылык кат Баткен областы Leylek району Leylek айыл аймагынын Leylek айылынын жаштарынын дини сабаттуулугун жогорулатып, жана билим деңгээлин көтөрүүгө кошкон зор салымы жана демеушчүлүк кылып жардам көрсөткөндүгү үчүн Темирбаев Нурмбет сыйланат. Кылган кызматыңызды Алла Таала кабыл кылсын, ишиңизге Кудай Таала берекесин берсин. Leylek айылынын жалпы жашоочулардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Allah razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركات حق القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah'tan bizi kalksın. Nümütkarların ruhlarıyla Allah'a öz rahmetine ahiret yaşlı Allah'ımızı atak edip biz aciz zayıf bindilerin Allah'ımızı Allahu Ekber. Maşallah. Жаштарды ушундайынан кызыктырыш керек да. Исламга, динге. Алла разы болсун. Молодец. Алла разы болсун. Бу кимдин балдары? Абдилла ким? Кайсы Абдилла ким? Булчу. Беркеч колун кармап коеюн шейхтердин. Молодец. Алла разы болсун. Ичи жылуу бу? Ассалаумалейкум. Алейкум. Жакшы. Машалла. Так, азыр бул жерде сабак болот экен. Ондай бизче айтканда мынагу Баткенде эң популярный килемдер, мынакей, жүл килем деп коет. Жүл килемдерди салыптыр. Алла разы болсун. Кийим берген болсо дагы. Биз эми свет күйгүзүп койгон. Онун аркы жагында турат. Машалла, жакшы. Биз эми ушул жерди салганга себепчи болуп калдык да, туугандар. Мунун ичини уже толтуруп коюптур. Бул жерде мен Тазагүл деген айшенем бар. Биолог, химик да, мындай гүлдөрдү, кыскасы жашылча чөптөрдү, дарбыз, коон, кыскасы ашкабак, мөмө жемиштердин баарын өстүрөт да. Мына айшенемди дагы айтып өтпөсөм болбойт. Тазагүл деген айшенем, биолог, химик. Айшенемден Алла разы болсун, дуа кылып коюңуздар. Аты Тазагүл. Ушул гүлдөрдү мечиттин ичине бүт коюлган гүлдөр ошол айшенебиз өстүрүп коюп бериптир. Анан бул жерде ушул ожуракана деп коет. Кошумча ушундай сабак өткөн, өтө турган жерлер. Бул жерде Бегали деген инебиз дамла жерде. Жакшы, өз кандайсың? Десок жакшы. Сабак башталды? Эми Алла разы болсун. Эми видеонун маани маңызы туугандар. Көргөзүштө максат бул муну мен кылдым деп мен айта албайм да. Себеби муну бардык биздин ушу видеону көрүп аткан, могу жерде жүргөн сиздер дагы бардыгынын колунан келет. Бирок бул жерде бир маселе экен да. Алла Таала кимге мүмкүнчүлүк берсе, кимдин жүрөгүнө салса, ошол адам гана кылат экен да. Мен ушул жерде отуруп, кичинекей балам менен келип, ушул жерде мына жерде ступенькада отуруп алып, ниет кылган элем. Ушул жерге котелный деп. Анан бул жакта жамаат менен сүйлөшүп, бул жагына ожураканага кура турган болуп, себеби мечиттин ичи чоң, ысытыш аябай кыйын болгондуктан анан бул жагага кичинекей ушундай бир ожуракана, туурасы 4, узуну где-то канча бир 10-12 чыгабы. Монтип жакшынакай кылып ремонту менен түштү. Андан сырткары азыр бул жакта котелный, ушундай. Анан ошол учурда мына жерде отуруп ниет кылып койдум эле. Мына туалетти дагы жакшылап иреттеп, өзүнө келтирип, ичи сыртын ремонт кылабыз деп ошондо ниет кылган элем. Кудайым буйрса ошондо периштелер амин деп койгон экен. Алла Таала мүмкүнчүлүк берип, ушул ишти кылып олтурабыз. Дагы бир жолу айтайын, көргөзүштө максат бул жаштарга, сиздерге
Алланын ыраазычылыгы үчүн кылыш керек. Баягы мен эми баягы блогер болгондуктан мен муну садака жария катары сиздерге мотивация болсун деп ошол маани маңызда көргөзөм. Анан мен көргөзбөй кылган иштер дагы Кудайга шүгүр эле, анын айтыштын кажети жок. Эң негизги эле нерселерди сиздерге көргөзүп коем. Анан буюрса баарыңыздар ниет кылыңыздар, ушундай жакшылык иште жарышайлы. Баарыбыздын бара турган жерибиз 4 метр кепин менен 2 метр жердин астыда. Ошол жака акыретибизге буюрса соо тиет. Биз өткөндөн кийин соо жетип турган 3 нерсе бар да. Бул Алланын ыраазычылыгы үчүн мечит, медресе, жол кургандардын соо жетип турат. Экинчи нерсе, мондой жаш кичинекей балдарыбызды ушундай илим жолуга үйрөтүп, Алла жолуга чыгарып, ушундай такыба балдарды чоңойтсок, балдарыбыз дуа кылып турса, ошонун соо жетип турат. Бул экинчи. Үчүнчүсү өзүбүз менен өзүбүз үйрөнгөн илим да. Ошол 3 гана нерсе менен кетебиз туугандар. Ошол 3 нерсенин гана сообу менен акыретте Алланын алдында суроо жооп болот. Кудайым буйрса ушул 3 нерсеге басым кылып, 3 нерсеге амал кыла берели, бардыгы жакшы болот иншалла. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, мен муну көргөзүштөн максат туугандар сиздерге ушул жакшы нерсени көргөзүп, сиздердин жакшы иштерди кылганыңыздарга бир аз мотивация болсун деп, себепчи болуп калайлы деп көргөзүп атабыз. Кечкиге эми отун камдап коелу. Бuyakta kömür var eкен. Kömürdü basıp koyuptur. O жерге adam otundardı dayardap koyuptur. Бұл жерде ошол Пахридин алып, бұл жақ ошол 30 жылдан бері ошол жерде кызмат кылып аткан имамдын комнатасы. Бұл жақта элдерди кабыл алат, нике, сике маселеси болсо ушул жактарда. Вот андан сырткары бул жакта да бир комната бар. Эң негизгиси туугандар, Алланын үйү де, караңыздарчы. Мына жерде азыр биз мына гүлдөрдүчү, мен жана жогоруда видеода айттым, наркы жакты көргөзүпчү. Мына гүлдөрдү биз үй шартында азыр зорго өстүрүп атабыз да. Кээде ысык болуп кетет, кээде суук болуп кетет. Мына жерде гүлдөрдү караңыздар. Машалла, мындай чоң гүлдөр. Бул жака да тизип койгон. Бул терезеге дагы вообще тизип койгон. Муну азыр ким кылганын да азыр ушу жерден эле көргөзөйүн сиздерге. Анан мен мына гүлгө таң калдым. Бул дагы бир Алланын бир кудурети да. Мындай кылып туруп, муну кыймылдатса, атыр жыттанат кадимкидей. Машалла, биринчи жолу көрүшүм. Бул мисиктей жыттанат, ошо. Мисиктей жыттанат экен. Бул не экен ата шунун? Машалла. Кышында анан гүлдөп турат. Муну караңыздар. Бул жагында дагы бар. Эти 3 терезеде дагы бар. Эми муну мындай айтканда гүлгө кызыккан, жогоруда айткан ошол биолог химик мен Айшенем үйүнө көргөзүп коеюн, Айштам үйүнө. Аке. Ошо мечиттин маңдайында да үй. Караңыздар. Мына жакта парниктен эле байкадыңыздар да. Неге кызыгарын, Алла разы болсун. Айшенемдин аты Тазагүл. Жакшы комментарий жазып коюңуздар, может окуп калса сүйүнүп калсын, Ошол, анан мына жердеги жазуулар боюнча Пахрова муну 99-жылы. 99-жылы жазылган. Буну
Ким жазганы? Колду Абдрахман деген бала жазган. Абдрахман деген. Колдо ручной работа экен да, туугандар, караңыздар. Бул Аятул Курси баягы окуйбузга, бул жакта азыр датасын да көргөзөм. Бул жакта Альхамдулиллахи Роббил аламин деп окуйбузга. Ар-Рахманир-Рахим. Мынакей 1999. Караңыздар. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим деп. Машалла, Алла разы болсын. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ. Достор, жамаат, мына жерде азыр биздин балдарыбыз да, кичинекей бөбөктөрүбүз. Чоң канчанчы класс? Сен канчанчы классың? 9-чы класс, а? Ер жетип калыпсың го сен. Алла разы болсун. Кичинекей ушул бала окшойт, а? Канчадасың? Шейх? 6, машалла. Мен дагы эсимде. Ушундай 6-7 жашымда мен дагы ушундай китепти көтөрүп алып, дамлаларга барчу элек. Алиф, ба, та, са деп ушинтип. Азыр мына баланы көрүп, мен ошол кездерим эсиме келип кетти. Бул жерде ситуация мындай, туугандар. Ошол бардык өзүнүн бөөктөрүбүз, инилерибиз, балдарыбыз өздөрү талап коюп, өздөрүнүн талабы менен ушул жерде азыр алифбеден баштап Кур'анга чейин окуп жаттап аткан кез экен. Устаз өзү бир сыйра айтып өтсүн. Бегали бул жерде азыр жогоруда көрдүңүздөр, Пахырдамылла 30 жылдан бери ушул биздин мечитте имамдык кесипти аркалап, илимди алып элдерге жакшылык жамандыкта, ушундай намазда, Кур'ан окутууда, ар жак бер жакта илимге алаан жолдо кызмат кылып аткан ошо Пахырдамылланын аркасынан мынакей өзүм Бегали деген инибиз, Алла разы болсун, устазыбыз. Азыр кандай болуп атат буюрса? Буюрса, бисмиллахиррахманиррахим. Буюрса сабакты баштадык. Быйылгы жылга эмиле баштадык да. Эмеле, а? Эмиле баштадык. Буга чейин дагы сабактар болуп аткан. 3-4 жылдан бери сабак берем өзүм. Бул балдардын абалары биринчи поколениялар уже жогорку окуу жайларда, университеттерде, медреселерде окуп атат. Египетке барып кары болуп келди. Оштон карлыкты бүтүп атат быйыл бир бала. Машалла. Ошондой. Бишкекте окугандар бар медреселерде. Бул жерде балдар быйыл устаз сабак кылабызбы, качан кылабыз деп мага кайрылгандар көп болду да. Көчөдөн эле, кыйнагандар көп болду. Анан ошол хужураканабыз, медресебиз бүткөндө баштайбыз деп өзүм убада берип койгон элем да. Анан дагы бир күн бирөөсү жолугуп, хужура дагы бүттү го, не кылабыз, сабак баштайбыз деп өздөрүнүн талабынан анан дагы сабакты баштаганга туура келди. Өзүбүз дүйнө иши менен алектенип, бир аз четтеп жүргөндө кайра балдар дагы бизге дагы өзүбүзгө дагы түрткү болду да ошол Кур'ан окуганга. Себеби бул жерде өтө фазилет көп экен да. Фазилети Пайгамбарыбыз алейхисалам айткан, суфа элдериге дейт да, ал деген кедейлерге кайрылганда, эгерде кимде ким мечитке барып Кур'ан Каримден бир аят үйрөнө турган болсо, ал кызыл төөдөн жакшыраак. Эгерде 2 аят үйрөнсө, 2 төөдөн жакшыраак. 4 аят үйрөнсө, 4 төөдөн жакшыраак. Аяттардын саны төөлөрдүн санынан жакшыраак деп койду да. Бүгүнкү күндө ала турган болсок, бир фура экен да төө. Ал учурда эң баалуу уна бул төө болгон да. Бүгүнкү күндө фура деп элестетсек болот экен. Кимде ким эртелик кеч келип бир аят үйрөнө турган болсо, ал бир фура алды деген сөз экен да. Ушундай фазилеттер менен иншалла окуп баштадык. Андан айта турган нерсе ушул жерде Пайгамбардын дагы бир хадиси бар. Кимде ким бир жакшылык
ишке себепчи боло турган болсо, ошол ишти кылганынын сообун алат. Ошол амалды кылган адамдын сообуна шериктеш болот. Мына ушул жерде хужраны салган абаларыбызга дагы Аллах ыраазы болсун. Ушул жерде балдар канча сооп алып аткан болсо, мына келди миллиардер болуп атат да. Алар дагы ошонун сообуна шериктеш болот. Миллиардер пайгамбардын айткан сөздө силер бай болосуңар деп атат да. Руханий жактан жана акыретте дагы ушундай бир байлыкка ээ болосуңар деген сөздү айтып атат да. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун устаз. Буюрса мына ушул балдарыбыздан, инилерибизден эми баягы Алла Таала ар кимисинин пешенесиге ар башка тагдырды жазганда. Буюрса жакшы ниет кылып коелу, жакшы дуа кылып коюңуздар. Ар биринен ушундай кары, устаз, алымдар чыксын. Мынакей, булардын абалары уже устаз айткандай, булардан чоң поколениялар уже Египеттен уже кары болуп келип, Ошто азыр, Ошто дагы бар дедиңиз, ушундай. Баягы айылга жол, алыска жол айылдан башталат дейт го. Мынакей, караңыздар. Ким билет азыр баягы ушул баланын атын ким эле? Аркам. Акрамбы? Аркам шейхтин 6 жашта азыр. Азыр альпени жаттап атат да. Тамганы жаттап атат. Ким айта алат? Ким гарантия бере алат азыр бул? 20 жылдан кийин бир бизнесмен болот, же болбосо бир алым болот, же болбосо бир максат Тамладай, максат устаздай, Чубак устаздай, Абдышкүр устаздай алым болот деп эч ким гарантия бере албайт. Бир Алланын колунда. Ошон үчүн балдарыбызга, бөөктөрүбүзгө диндин мээнетин кыла берели. Кудайым буйрса, дин баарын үйрөтөт балдарыбызга. Дин баарын үйрөтөт. Анан бул жерде кызмат кылган устаздардан да Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун сиздерден дагы. Алла ыраазы болсун. Ушул негизи себепчи болгон устаздар да илимди алып окуп келип, мынакей жаштарды мындай жакшы илим жолуна, дин жолуна мындай буруп кетип атат да. Алла ыраазы болсун. Оңа тартып тастаган канча киреше көрөсүң деп жүгөрүп атасың. Кирешени айтасың да досум эй. Мен бүйүз тастагам. Азыр досум менен досумдун балык чарбасыга келдик. Эми бул видеодо көргөзүштө максат туугандар. Азыр Кыргызстанда нелерди гана кылса болбойт да. Анан биздин азыр мына Кара Суу айылында ушу балык чарба жылдан жылга кызыккандар көбөйүп атат да. Бул нерсени көбөйтүш керек. Мына көлдүн азыр узун туурасын мен сиздерге айтам. Мына жерде дагы эмен Бегалинин балыгы барбы? Якта Бегали деген бул жерде мечитте кызмат кылган инибиздин балыгы бар. Мунун узуну канча досум? 3 метр чыгабы? Ой, турасы. 3-12 метр. 3-12 метр жерге азыр жерде канча балык бар? Бул жерде 350 балык бар экен. Мынакей жүрөт. Бул жага канча тыштадың? 650, Бул бардыгы бирдей эле экен, Бардыгы жок якка. Оң караңыздар, машалла. Азыр аяшы бул жем алып келсин. Мына жерде булак бар. Ошол булактын сразу өзүнөн кылат, башка жактан сакын суу керек. Досумдуку балыктардын корозу да. Себеби булактын башында турат. Мынакей. Мына жерде булакты көргөзүп коеюн силерге. Мына жер булак. Ушул жерден эле жакшы эле суу агат да. Көрдүңүздөр? Бул суу барып сайга кетет. Мындан чыккан суу анан дальше наркы балык чарбага кетет. Андан ылдый дагы бар. Мына жерде. Бул жерде канча бар дедиң досум? 650, 350, 1000 балык бар экен да. Муну канча убагында алып келгенсиң? 50 грамм. 50 грамм. Канча ай болду? 4 ай болду. 4 ай болду.
4 ай ем болот. 50 граммды канчадан алгансың? 90 сомдон алгам, келишимен 100 сом болгон. Келис 100 сом менен кыскасы өздөрү алып келип, эмеге көлчүккө салып берет. Айга канча расход болуп атат ушу 100 балыкта? 50 миң. Алдыңыраак 20 миңден болгондо, ал 20 миң 30 миң азыр 50 миңден болду азыр. 10 мишек айга жеп атат. Ошондо эми баягы чоңойгон сайын чоң көбүрөөк жейт да. Bir күндө 3 мал дандырсам, 3 мал жем, 3 мал. Жем чачам 2 кило 300 граммдан. 2 килограмм 300 граммдан 1000 балыкка, Ошо нормасы ошол. Bir күндө 3 мал чачылат, 3 малга 6 кило 900 грамм болошунда. 4 айда канча чоңоюп калды эми бир? Азыр алды 700 грамм барды. Алды 700 грамм. Ана. Арты 450 грамм, 500 грамм. Бирок мына жериң эле өзү бир 2000ди батырса болот окшойт а? Болот, Мында узун туурасы ошондой эле окшойт. Ондан кийин же балык батпай калат экен да. О. Кислород кысылып калгандыктан ояка которуп койдум. Азыр кичинесин алып келип калыш керек экен, молекуланыч. 5000 алмат атканда көбөч. Ондан кийин Мында чоңойтса болчу да экен а мына яктарына, а? болот, мына жагына чоңойтпой болот. Бу досумдун өзүнүн трактору бар. Момундай көлчүк казыш, сууну топтош, вообще проблема жок да бу досумда. Булактын башында. Бул огород өзү негизи сеники, а? Жай шатамдыкы. Камераны орнотуп койгонбуз, о камера. Нени? Камера? Машалла. Эти жерде камера турат. Телефонуңдан карап турасың. Телефонду кошуп койгонбуз. Анчамчалар келип, жатып алып, кайырма кыргыткандар. Эми айылда жок де. Бизде айылда андай жок, машалла. Эми биз о жаш убакта. Nerede gördün? Sen atın çetke kılıp durat dostum, kızartıp dost. Машалла, жакшы. Бул эми безопасность любой. Ондағы чырағын киіп қойасында полностью бір өреткен чырақтарын киіп. Де чырагы көрүнүп турат, а? Жаш балдар вообще келбейт. О, нарактан эле качат. Бала өзү бир күн отуз. Немеси дагы барбы? Сигнализациясы? Бар, Кой, эткизип коясың. Өзү любой бизнесте бул нерсе керек да, камера безопасность. Мен кызым. Ана же кызым блогер досуң окшогон. Өткөндө бир немесин сага жөнөтүп коем. Кытайдан неме алдырат, товар алдырат. Бир ортагы бар. Ана сага. 5000 болсо, подписчиң 5000 болсо, сонага барам деп койсом, азыр 3000ден ашты 3 күндө. Каякта, немеде? Немеде, Instagram. Instagramда. Ана болочоктогу блогер кыз да. Кандайсың кызым? Жакшыбы? Атың кем? Арыза. Канчага чыктың кызым? 6га чыктыңбы? Молодец. Мектепке барып атасыңбы? 1-класссың, а? 1-класстын отличный болду. Инстаграмда канча катталуучуң болду? 3000ден ашты. 3000ден аштыбы? Сен жакшылап айтсаң, сен. Молодец кызым, молодец. Инстаграм ушу кызымдын Инстаграм белгилеп коеюн туугандар. Кирип көрүңүздөр. Уже жем чачылганда изучуу кыла баштайт экен, а? Бул досум кандай экен? Канчалык суу көп болсо жакшы чоңоёбу экен же? Буларга суу эле болсо болду бир 40. Мунун тереңдиги канча? Тереңдиги 1 метр. 1 метр. Şu başıga çeken 1 metr, hazır 70 santimetr turат. 70 санта суу бар, а? Анасы. Анасы. Bu jemi qanday bo'ladi? 4 jemi, erteng aldırabız, 5-6 jem aldırabız. O torda alып kelген kızım. Maşallah, balıklardı qarаңыздар. Bu жақта bir kölçük. Ana balıklar, fariyel деген барып Ana sağa. Бұлар мұздап тағы қалады да?
Yolumuz olay. Hoppa ketdi. O'ziga keldi. Yaxshi, so'ring. Ayıldın jaşı oşulda. Ayıldan mazza biroq. Deb otunlarni olib kelib, pechkaning ostına jiyib. Qo'y. Qachatqu. Bu yoqda ko'mir bor ekan. بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة. Daha bitti. Kana senin ışkırı? Çok benim. Çok bu. Sana çoğundan aperem ha? Çoğundan apereyim mi? Ha? Başım sızılıktır ama. Ha, maşne değer ket. Fiyseniz? Ya bismillah. Ha bak. Так. Машина от алып турат. Бүгін 31 число. 1 ay 2026 жыл. Азыр эме бүгүн саат 11-де учушубуз керек. Билбейбиз кандай болот. Кече келгенде да задержка менен. Не иштебей калганбы? О, кнопкасы иштебей калыптыр. Мурдагы күнү Бишкектен да задержка менен учканбыз. Муну каягынан жапчу эле. Bu yaktan da. Bu da işte kaldı o. Allah. Bu işte yok ama da. Bu yaktan istiyor ama. Onu görüyor. Sidenen turuz koyup. Kızlar orada. Ha, şu oyuncular. Seni tartıp otam da. Onun arkana cıldırış gerek emez mi? Oturguç buldu. Ha, sizler oturup ketesiniz ha? Ben de oturup gidiyorum. Ha. Так, 1, 2, 3, 4. Sen ekon. Ayak oturasın ha? Şu bir yaktan işte. Ha. Buna ocak işte yok alıp durun. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ay! Cumatası.
аэропорттан. Айназик Миташ кетиппи? А? Оппа. Saat 10'ga 9:30'ga aeroportga jetiş gerek. 8'den 15 öttü. 1 saatlik yol bizden Batkent'e. 1 saatte jetemiz. Buyursa. Bop durma. Пока. Allahu Ekber. Пока. Ketdi atamlar meni tashlab. Batkent aeroportuga keldik endi Bursa. Bu yerden registratsiyadan ötөбүз. Batkent aeroportu kechine чакан гана. Азыр saat 9:30 болду. 11'de uçsa 12'de уже Бишкекте болуп калабыз. Hazır mı Yandex менен келдим Баткенге. Жарым саатка задержка болуп калды да. Анан Яндекс чакырып келдим эле. 48 сом чыкты аэропорттон центрге. Ама 200 сом эле которуп койдум инибизге. Анан шашлыктын жакшы шашлык жасаган жерге айда чайханага десем, ушу жерди көргөздү азыр кирейинчи. Batkentlikler bilseniz gerek bu yerde. Bismillah. Yor boş mu can? Bismillah. Şaşlık da hazır. Bismillah. Мына Баткенттиктер барбы? Баткенттен көрүп аткандар. Бир подвалга кирдик, ушу жер экен. Шашлыгын көрөйлүчү. Мына таксинибиз шашлыктын зору деди. Бирок шашлык өтө дамдуу экен. Экини жеп, азыр дагы экини заказ кылдым. Өтө дамдуу экен. Кыскасы Баткенде 50 сомуңуздар болсо, любой точкасына жетип алат экенсиз. Элестетиңиздер. Шопурларга бирок өтө эле невыгодно кылып коюптур да. Майелге 100 сом эле которуп коёюн. Мына караңыздар, 38 сом чыкты. Вообще нереально. Мына дос 100 сом аз түшөт азыр, а? Рахмат, майли. Эми түшүп алайын эми. Аркада машина жок, а? Бисмилlah. Наки. 38 сом менен келе бересиздер аэропортко. Dursa, elhamdülillah kelip aldık. Tak, 1 saat 10 minutta degende Batkent'ten oturup aeroporttan çıkıp ketip otabız. Kudayım Dursa emi şahara karap sapar alabız. Eta -1, -2 gradus soğurak. Internette -2 көргөзүп турат.
Мен машинаны мына жаққа стоянкаға қалдырғанмын. Так, қайсы жері болчу да? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tamam. İşte kızıtı olaylı. Sırtım bir katar karab koyaylı. Ben geçen internetten bir onu görüp aldım da. Kitayski Chang'an машина екен. Ha терек. Мына канистрді көрдіңіздер бі? О, канистрді. Bir қызыл канистр, анан bir көк канистр қойған екен. Ошоны майы қызматкерлері тоқтатып, баяғы протокол жазып, ошонысын алдырып атат да. Эмненин негизинде ошол ишти кылды мен түшүнбөдүм да. Анан может бизди деле токтотуп протокол жазып коебу деген ой келет да, бирок эмненин негизинде? Мунагы полный заводской багажник, заводской бачок буларга положено да. А бул жиптерде, рубикондордо даже мунагы капталына асып алат. Мындай капталына, мындайына. Бияғына қызыл, нар жағына көк канистр илип койсо, бизге дагы ошондо тозуп канистраны алдырып штраф жазып коебу. Ошол жагы кандай болуп калат? Ушул биздин кыргыздар акыркы убакта ашырып беребиз да. Ушуга окшогон нерселердичи. Бир орус улутундагы жаран экен. Билбейм мен мал эмненин негизинде протокол түздү да. Түшүнүксүз да. Түшүнбөйсүң. Бисмиллахиррахманиррахим. Кеттик эми. Hoppa. Bak stoyanka bekar turbayбы, а? Stoyanka bekar ekan. Молодец, Алла разы болсын. О, шлагбаум турат. Шлагбаумдан кийин дагы бир заезд бар да, ошол жака кирсеңиздер, стоянка bekar экен.